6 yanvarda sadırdı debattan kütösüzbü. Al degen gelebilir. Ben jana ayttım. Biz jara salabız. Kütöbüz. Түш oldu. Azıcık akine açan degen işi yok. Benim şu sorular var. Geçen Abdil Mirza 6 soru verdi, 6-7 soru verdi. 8 soru var. Buna sizler var görüp durasınlar. Bizde ağa vakit çok da. Geçinde aran übejettesin daha kolaysın. Ertemenen turup alıp jönöysün. Sen iş ayabay köp. Oşol 8 soru verdim. 8 soruga жоқ degende ошонун жарымына жооп бериш керек. Эгер жооп бере албаса, анда алдай эмес. Эгер Абдил Мырза туура эмес суроолорду коюп атса, анын суроолордун туура эмес экендигин далилдеп, Абдил Мырза жоопко тартылышы керек. Акыр бир мамлекет, өлкө деген ушундай болуу керек го. Анан кече сүйлөп атат. Демек, калган 17 талапкердин баары акыйнеге айтышкан бир туура эмес, акылы жок инсандар болот экенбиз биз. Айтып бар, дебатта эмне үчүн келбей койдуңуз десе, мен ал жерде акыйнеге айтышып отургум келбейт. Ана түш жерге. Сен боло элексиң аны. Түш. Боло элек ошол жерге чыгасың, болсо мен эмне кыласың деп айтсалар. Түш жерге. Сен өзүңдү ким сезип атасың? Ал жерге барган, демек, Жапаровдон башкасынын баары ошол жерде ушак тараткан борбор экен. Анда үчүн борбордук шайлоо комиссиясы милдеттүү түрдө телетаймашка келишиңер керек деген жобону жазып койгон. Бизде деле бар жолугушуулар. Бирок биз ошонун графиктерин ушуга туш келдик да. Ошол күндөр бөлөк жакта болуп калбайлы дедик да. Биз элге болгон сый-урматыбызды көрсөттүк да туугандар. Мен деле ал жерге чыккым жок. КТР дегенде мен 2 километр айланып кетем ал жерде. Мен 25 жыл башка айтканмын. КТРди көрүп ден соолукка зыян деп. Мен ошол позициямда турам. Бирок шайлоочулар күтүп атат да сени. Сенин пикириң угайын болот да. Шайлоочу деген жанагы эл айлап келген стадиондогу калтырап титирип отурган эл эмес. Шайлоочу деген 6 миллион калк болот. Мына ушунан дагы аябай мындай бир кандай десем, көбүнчө эң карапайым болгон, кичпейил болгон адамдарды жамандай турган коомбуз го биз жанагы текебер экен деп. Текеберликтин туу чокусу ушул дейт. Менин тегим жок ал жерде дейт сүйлөшө турган. Мына карап көрүңүз. Менин сөзүм эмес, Садыр Жапаровдун сөзү ушул. Кечектен бери тарап атат. Ошондуктан жана жыйынтык чыгарып атканда урматтуу туугандар, өзүңүздөр да ойлонуңуздар, кимдин ким экенин караңыздар. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, Кыргызстанды бөлүп тура алам деп кепилдик бере аласызбы? Ислам мырза берип атат. Эгерде ошондой кепилдигим болбосо, сиздерди да кыйнап, өзүмдү да кыйнап, мен шайлоого бармак эмесмин. Эгер парламенттик шайлоого катышсаңыз дейт, Улукбек Бочкоров, Бакытбек Калмаматов, Калыбек Иманалиев, Каныбек. Менен макул болушса бирге барасызбы? Максатбеков Али дейт. Ким биз менен макул болгон болсо эшигибиз ачык деп айта берип, эшигибизди уже мыгына калбай калды. Ким макул болсо келсин, маселе жок. Биз канчалык көп болсок ошончолук жакшы. Кыргызстанда 300дөн ашык партиянын мадети жок. Буюрса бир эле партия калат, бул касиеттүү Кыргызстандын эли деген. Болду. Жекшелик. Бөлүндүк, жарылдык, көрдүк. А мүмкүн ишенимине жараша 4-5 партия болушу мүмкүн. Караңыздар, Американын канча калкы бар? 375-тин ортосуна барып калды азыр. Туура, азыр базарларда эле айтып койсо 350 менен 400 ортосунда. Демек, бизден канча эсе көп? Бизден 70 эсе көп. 70 эсе, 60 эсе көп. 60 эсе көп бизде. 60 эсе көп өлкөдө экиле партия бар. Биз Американын бир шаарыбыз кичинекей. Бирок бизде 300ге жакын партия бар. Демократия да бул. Путин менен мамилеңиз барбы? Иштеп аткан мезгилибизде ким болбосун сөз көрдү мамилеси.
иштеп аткан, кызматта турган кишиде мамилеси болот. Бирок азыркылар мамиле түзө албай атат. Түркия президенти Эрдоган менен мамилеңиз барбы? Эрдоган мырза менен ал киши премьер-министр кезинде эле, биз вице-премьер кезинде эле ага чейин дагы бир топ жолугушкан учурларыбыз болгон, мамилебиз сөзсүз түрдө бар. Сизди каралаган телеканалдарды сотко бересизби? Жок. А сот ким? Сураныч, Кыргызстанды криминалдык каралардан, мыйзамсыздыктан сактап калыңыз, эл сиз менен дейт. Рахмат, Талантбек мырза. Каралагандарга тескерисинче ыраазычылык билдиришим керек, рахмат айтышым керек. Биз ар бир күнү бир күнөө жасайбыз. Бирөөнүн аркасынан туура эмес сөз айтып коебуз, ыймат кылабыз, бирөөнүн көңүлүн калтырып коебуз, бирөөнүн берген убадабызды унутуп калабыз. Мына ошол күнөөлөрдүн жуулуп турушуна себепчи кылып жараткан ошол каралаган кишилерди жаратып койгон. Ошолор каралаган сайын биздин күнөөлөрүбүз жуулат. Мындан өткөн кызмат барбы? Анын баасы эсеби жок. Убакыт аз, анан суук, ошон үчүн бир узун бир нерсе айтып берет элебиз. Сабак. Имам Азам жөнүндө айтып берет элем, бирок убакытта Канат мырза, азыр Каныбек мырза да келишти. Бул кишилерде да сөз бар. Агай, 16 талапкерлер менен биригип мыйзамсыз кетип жаткан азаматты сүрүп салбайсыздарбы дейт. Biz ошол аракет жасап атабыз. Биз аракет жасайбыз, Кудай кааласа. Бирок ошону мыйзамсыз аракеттердин баарын токтотконго сиздер сөзсүз түрдө көмөк беришиңиздер керек. Ал 16 кишинин колунан келчү иш эмес. Урматтуу Рахим Дүйсөнбаевич, эгер президент болуп калсаңыз мектептерге иман сабагын киргизесиздер. Милдеттүү түрдө киргизебиз. Мен 3 сабакты милдеттүү түрдө киргизебиз деп нече жылдан бери айтып келем. Бул биринчиси иман сабагы, экинчиси укук сабагы. Биз окуган мезгилдерде укук деген сабак бар. Адамдын укугун чайнап боозуна салып түшүндүрүп берчү. Үчүнчүсү жигиттерге аскерге даярдык сабагын киргизебиз. Кыздарыбызга тигүүчүлүк сабагын киргизебиз. Кол эмгек деп коюшулар. Мына ошону үйрөтмөйүнчө биз 9-10 класста окуганда автодело деп 2 жыл окуп, 1 жыл теория эрежесин окуйт элек, 1 жыл практикасын машина айдатып, газели үйрөнүлдү. Анан бүтүп атканда экзамен тапшырчубуздагы өткөндөрүбүз право алчубуз. Мен караңыздар, 17ге чыкканча сен автоматты кандай кылып чачат, кандай кылып жыйнайт, ошону 17 секундта, 11 секундта чачасың, 17 секундта жыйнайсың. Аскерге барганда эң мыктылардын арасында болчубуз. Сен биз үчүнбүз, биз Калашниковду кандай кылып чачканын. Экинчиден, 17 жашына чыкканда сен бир кесиптин ээси элең, айдоочу деген. Кыздарыбыздын баары тикмечиликти үйрөнөт эле. Форма төшөктөрдү курайт эле. Сайма саят эле. Азыр көпчүлүк кыздарыбыз айламай, ийне кармаганын билбейт да. Мына жерде эжелер отурат, булардын эсинде болсо керек. Аңгушана дегенди билесиздер? Азыр небелерден сураңызчы. Билбейт. Аңгушананы билбейт. Жуалдыздычы. Мына ушул нерселерди эртең күнүнөн айтат. Бул биздин тил эмес. Биздин тил. Биз колдонуп келген аспаптар, эгелерибиз кармап келген аспаптар. Бирок азыр бүгүн колдонбойт. Таза өтüşüne işenесizби дейт. Таза өтüşüne ишенгенде анда Кыргызстан башкача болмок. Таза өтüşüne ишенбейбиз. Таза өткөрөт деп түк ишенбейбиз, бирок таза өткөрүүгө милдеттүү кылабыз деп күрөшүбүз. Биз таза өткөрүшкө милдеттенишибиз керек. Талап.